Урматтуу көрүүчүлөр, мына парламенттик шайлоо болуп өттү. Мурда Борборлук шайлоо комиссиясынын мүчөсү болуп иштеген, азыркы учурда Жогорку Кеңешке талапкерлигин койгон Атыр Абдрахматова менен байланышып, бул тууралуу өзүнүн ойлорун билип көрүүнү чечтик. Саламатсызбы Атыр айым? Сиз бул ирет Жогорку Кеңешке талапкер катары катыштыңыз. Деги эле сиздердин шайлоо округда уюштуруу иштери кандай болду? Деги эле шайлоонун жыйынтыктарына сиз макулсузбу? Кандайсыңар? 7 шайлоо округунда шайлоонун жүрүшү боюнча пикир айта турган болсом, тилекке каршы шайлоо башталгандан баштап аягына чейин талапкерлер тараптан тамак аш берип, элге акча таркатып, анан кийин бата өткөрмөш өтүп, добуштар сатып алуу аракети, элдерге мындай жагынайын деген аракеттер болду. Буга Борбордук шайлоо комиссиясы, аймактык шайлоо комиссиялары, анан укук коргоо органдары чара көргөн жок. Тилекке каршы былтыркыдай дайки факты деген позиция туруп алды. Анан албетте түшүнөсүңөр да, кантип эл ошол талапкерлерге карата арызын жазат. Биринчиден, элге дагы ошондой мен мыйзамдуулукка чакырып, коркпогула, арыздарыңарды бергиле, токтоткула, тамак аш бергенди, акча бергенди деп, наличка менен иштегенди десем, элге талапкерлер мынтип айтып башташты: Атыр кетет, анан сиз биякта айылда каласыңар, анан кийин кантип жашайсыңар биз менен депчи. Анан тилекке каршы элди ошол айыл, анан кийин район кылып бөлгөн дагы талапкерлер тараптан иш аракет аябай жакшы, мындай аябай күчтүү жүрдү тилекке каршы. Анан ошол буга мен бул тууралуу 1 эмес 3-4 жолу билдирүү кылдым. Бирок ошол добуш сатып алуу, тамак аш берүү, акчаны таркатууга укук коргоо органдары, шайлоо комиссиялары эч кандай чара көргөн жок. Анан элди ошону бөлгөнгө дагы чара көрүлгөн жок. Андан сырткары добуш берүү күнү кээ бир участкалардан Барскондо, мисалы Тосордо талапкерлер өздөрү ошол шайлоо процессине аралашып, 100%га жакын добуштарды өздөрүнө салдырышканга аракет болду. Атыр айым, сиз айтып атпайсызбы, азыр шайлоого талапкерлердин өздөрү да ошол жерде болуп, 100% өздөрүнө салдырууга аракет кылышты деп атпайсызбы? Бирок ошол эле мезгилде кийин санак жүрдү да. Ал эми санакта кандай болду жыйынтыгы? Добуш берүүнүн жыйынтыктарын саноодо Тоң району боюнча көп участкада 7-9 азыраак, колдук эсепти бербей, байкоочуларды ошол автоматикалык урна берген отчет чектер менен эле кетиришип, болду ушу менен токтоттук. Мыйзам боюнча биз бергенге укугубуз жок силерге протоколдорду деп. Ошол тараптан да мыйзам бузулду. Азыр мен бул боюнча арыздарымды даярдап атам. Бүгүн акыркы күн берем. Анан канчалык деңгээлде буга чара көрүшөт көрөбүз. Анан биз элдин ушул элди бөлгөн саясатчыларга, анан кийин элди сатып алып аткан, элди ошол акчага малган адамдарды кантип жоопкерчиликке тартабыз? Чоң суроо, анткени административдик ресурс болгон жок. Бул жагы жакшы, бирок акчанын ролу абдан чоң болду. Анан кийин билесиңер, мыйзам боюнча талапкерлер 500гө чейин гана өзүнө агитатор ала алышат. Бирок көп талапкерлер бир айдан эле 20-30 агитатор алышып, биз аны шайлоо фонду аркылуу эмес, мындай эле өткөрүштү. Ал боюнча биз шайлоонуктун жарымында эле талапты, запросту шайлоо комиссарына жөнөткөнбүз. Азыркыга чейин жооп жок, аны эч ким көзөмөлдөгөн жок. Ошон үчүн бул жаанан 7-9 тоң бир мандаттуу округтан акчанын күчү элди бөлгөн талапкерлер жеңишке жетти деп айта алам. Мына сиз талапкер катары Борборлук шайлоо комиссиясына же болбосо укук коргоо органдарына кайрылдыңызбы арыз менен? Дайки факты деген позицияны кармалашты. Фактыны, далилди ким берет? Ким арыз жазмак эле? Жергиликтүү жамаат, эл бири-бирине каршы арыздана албайт. Ошол участкалык шайлоо комиссиялар байкоочуларды шайлоо комиссарынан чыгаргени тууралуу дагы айткандан коркушат, анткени бир айылда жашашат. Ошол мыйзамдуулук үчүн күрөш эки тараптуу болуш керек. Бир гана өзүм мен эмес, эл дагы күрөшкө даяр болуш керек. Азыр ушул түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, даярмын, айтамын дегендердин маалыматын топтоп арыз берем да. Мындайда, былтыр октябрда парламенттик шайлоодо шайлоо жокко чыгалгандан кийин элдик талаптын аркасы менен иллюстрация болсун, тазалансын дегенден мен ошол кездеги Борбордук шайлоо комиссиясынын элдик ишенимге ээ болгон мүчөсү катары келе иллюстрация болсун, Боршайкомдун мүчөлөрү жоопкерчиликке тартылсын деген демилге менен өзүм жумушту бошотуп бергем да, мисалычы. Бирок ошондо кээ бир саясатчылар, кээ бир партиялар
жок боршайком туура иштеди, атыр алдап атат, баары так болгон, баары сонун болгон деп боршайкомдун иш аракетин актаган да. Эми ошол эле саясатчылар бүгүн туруп алып боршайкомго нааразычылык айтып атат. Боршайком мыйзамсыз иштеп атат, анан сайт менен сервер менен жанагындай мүчүлүштөр болуп атат депчи. Мындай да туугандар, биз ошол саясатчылар өздөрү биринчиден жоопкерчилик алганга үйрөнүш керек. Өздөрү былтыр бирди айтып, бүгүн башканы айткан, бул саясий оюн. Же ошол бир позицияны так болуш керек да, мыйзам баардыгына бирдей, мыйзам так, мыйзам өзгөргөн жок. Ошон үчүн эгерде ишенбестик болсо, анда былтырдан баштап быйылга чейин бир жылдын ичинде мактап жактагандын кереги эмне эле? Анан былтыр караны ак деп быйыл кайра туруп башкача сүйлөгөн, бул эми саясий оюн. Ошон үчүн биздин элди башын бурмалабай, оюн бузбай, саясий кайсы бир өзүнүн кызыкчылыктарын эле жактап бүгүн ак, эртең кара, анан кийин эртең бирси күнү кайра башка позиция өткөндөн мурун биринчи ошол саясатчыларыбыз өздөрү үйрөнүп алыш керек. Сиз баягы Борбордук шайлоо комиссиясында иштеп жүргөн ошонун мүчөсү катары дагы таанымалсыз. Анан мына Борбордук шайлоо комиссиясынын алдын ала берген жыйынтыгына көпчүлүк партиялар, ошол эле мезгилде бир мандаттуу округдардан болгон талапкерлер дагы өздөрүн мындай нааразы болуп чыгып атышат. Бул деги эле жүйөлүү Борбордук шайлоо комиссиясы жанагындай эменин ызбой болушу, үзгүлтүккө учурашы санап жаткан мезгилде бул Борбордук шайлоо комиссиясынын ошо жумушка даяр эместиги деп баалоого болобу? Мындай да, мен негизи өзүм округда иштеп, күн чын иштеп жүрүп, эл кыдырып атып, жалпы мамлекет боюнча акыбалды анча караган эмесмин, бирок азыр түшүнүп атам эмне болуп атканын. 2016-жылы ушундай эле окуя болгон, эсиңерде болсо, жергиликтүү кеңештер депутаттардын шайлоосунда Бишкекте жыйынтыктар алдын ала жыйынтыктар чыгып атканда, ошентип сайт, сервер өчүп жангандан кийин маалымат алмашып калганда, анан анда дагы териштирүү болгон эмес. Негизи бул боюнча эми кайсы жагы мыйзамдуу, мыйзамсыз айткым келбейт. Шайлоо комиссияларынын жоопкерчиликке тартмайынча ушундай катачылыктарды улам бирөөгө шылтап, азыр бир адиске шылтап атышат. Мурунда 2016-да ушундай эле так ошондой көрүнүш болгондо, сервер менен, сайт менен. Кайра эле ошондо дагы адистерге шылтап кошканда, бирок мындай да, шайлоо комиссиялары жоопкерчиликке тартылмайынча, алар ошол жоопкерчиликке тартылышын түшүнмөйүнчө кайра эле кандайдыр бир катачылыктар, мүчүлүштөр боло берет да. Жетекчинин жоопкерчилиги да, команда үчүн, ошол сен сага берилген иштин жыйынтыгы үчүн, сапаты үчүн жоопкерчиликти алыш керек. Бизде тилекке каршы мына 30 жылдан ашып баратабыз. Шайлоодо ошондой жоопкерчиликти шайлоо комиссиялары алган эмес да. Рахмат Атыр, атайын убактыңызды бизге бөлүп, өзүңүздүн оюңуз менен бөлүшкөндүгүңүз үчүн сизге ийгиликтерди каалайбыз.